Assalamu alaikum. Динди, үй бүлөнү, ден соолукту жана сулуулукту камтыган Асыл Зат YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Эгерде каналымда биринчи жолу болсоңуз, катталып, коңгуроону басып, комментарий калтыра кетиңиз. Бүгүн бардык мусулмандар үчүн эң маанилүү, мартабалуу күн. Анткени кадыр кечесин тособуз. Ибадат кылып, Аллахтын жакшылыктары, мээрими жааш үчүн дуа кылабыз. Биринчиден, бул үчүн дептер же блокнот алып, дуаларыңызды жазып алыңыз. Себеби баары эсимде дейбиз, бирок айтууга келгенде унутуп калышыбыз мүмкүн. Балдарыңызга, өзүңүзгө, туугандарга, жалпы үммөткө эмне каалайсыз, ошонун баарын жазып алыңыз. Балалуу боло албай жатсаңыз, үй ала албай же ооруп шыпа издеп жүрсөңүз, балким жөн гана акыретте Аллахтын жүзүн көрөйүн деп тилеп жүрсөңүз, ошонун баарын жазыңыз. Экинчиден, үй иштерин токтото туруңуз. Бир жылда бир келген түндө көр оокат менен алектенбей эле коюңуз. Үчүнчүдөн, сизди таарынткан адамдарды кечириңиз. Балким бирөөгө таарынып жүрсөңүз, аны кечирүүчү түн ушул. Мейли, сизге жугундук уюп, сизди жамандап жүргөн болсо да кечириңиз. Аллах пенделеринин миңдеген күнөөлөрүн кечирип жатканда, биз адамдар бири-бирибизди кечирбей кое албайбыз. Кечирүүдөн кийин өзүңүз да бир топ жеңилдеп каласыз. Төртүнчүдөн, эгер бирөөнү таарынткан болсоңуз, Аллах үчүн кечирим сураңыз. Орусча айтканда, гордость деген нерсени жүрөгүңүздөн алып салыңыз. Азыр болбосо бир күнү ал адам менен сүйлөшүүгө туура келип калат, же бир дасторкондо отуруп калышыңыз мүмкүн. Анын да көңүлү жай алсын. Бешинчиден, Куран окуңуз. Окуй албасаңыз угуңуз. Диний маалыматтарды да көрсөңүз же уксаңыз болот. Бул түнү Кадыр сүрөсүн окуганга аракет кылыңыз. Алтынчы, садака бериңиз. Ороз айында берилүүчү садака фитрдан тышкары садака ашыктык кылбайт. Садака 70 балекеттин алдын алат жана канча акча садака кылсаңыз, 84 жыл бою ошончо акча садака кылгандай соопко ээ болосуз. Жетинчи, намаз окуңуз. Куптан, таравих, тахажжуд намаздарынан тышкары нафил намаздарын окусаңыз сооптору көп. Сегизинчи, хайз абалындагы айымдар эмне кылса болот деген суроолор туулат. Андай жагдайда зикр кылып, салават айтып, дуа кылса болот. Тогузунчу, балдары болсо балдарына, бир туугандарына Кадыр түндүн улуулугун, артыкчылыктарын айтып берип, аларды да Кадыр кечесин тосконго шыктандырыш керек. Онунчусу, ошол күнү жасаган тамагына өзгөчө көңүл бурушу зарыл. Жасап жаткан учурда бисмилланы айтып, көптөгөн дуаларды кылышы керек. Тамак аш аркылуу да энергия өтөт. Ал эми кылбай турган нерселер төмөнкүлөр. Эң эле биринчиси, бүгүн Кадыр түн экен деп мал союп, дос тааныш, туугандарды конокко чакыруу. Коногум бар деп, аларга көңүл буруу, коноктомун деп отуруу алардын ибадат кылуу убактысын алып коет. Тамакка тоюп алгандан кийин уйку да келе баштайт, уктап да калышы мүмкүн. Экинчиси, аялдардын мечитке барышы же жамаат болуп чогулушу. Себеби бул түнү убакыттын баарын ибадатка бөлүш керек. Жамаат болгондо ар кандай сөздөр болуп, аялдар отурган жерди уша каралап кетиши мүмкүн. Балким бир-эки аял кооз кийинип келсе, ага суктанып же эмнеге менде мындай жок деп нааразычылык башталат дагы, зикир кылып жаткан ой чачырап кетет. Үчүнчүсү, этек кири келип жаткан айым намаз, Куран окубайт. Төртүнчүсү, бирөөнүн көңүлүн оорутпашы керек. Балким сөз менен, кыймыл менен, керек болсо көз караш менен да жамандык кылган болбойт. Бешинчиси, жолдошу менен жыныстык катнашка барбай турган оң, жана анын делебесин козгой турган нерселерди кылбаган дурус. Бүгүнкү Кадыр түндү жемиштүү өткөрүңүздөр. Аллах баарыбызга жакшылыктарын берсин. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтканды унутпайлы. Бул түнү эмне деп дуа кыласыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Маалымат пайдалуу болду деп ойлойм. Аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.